Кинонун бюджети канча болду? 7 миллион зритель. Круто, ребята, Брэд Питт, ребята. Бир ай өткөндө, короче, курсак чыгып кетти меники. Моунду болуп курсак чыгып кетти. Креативить без границ. Салам алейкум. Ой, көрүшкөн эмессиң. Анкарага чакырышып, министр культуры келип, премьер-министр келип, ошолордон сыйлык алып, сүрөткө чыкканбыз анан. Достор, Руслан Акун собственной персоной маскасы болбосо төшүп танымакпыз, азыр бирок нужно шифроваться, оказывается. Это грубые оценки, но $30 000 где-то. 30 000. 30 000 долларга бир 30-секундный или минутный ролик жасалат. Кутман, сенде что-то бүт бар, монотонно кетип атат. Маягын өзгөрт, либо мы сериал потеряем деп айтат. Достор, салам алейкум. Түздөн-түз майкке кирип кеттик. Sorry. Киночулар мындай бириккенде сүйлөшө турган тема резко башталып кеткен да, ошого баягы салам берүүндө унутуп калганыбыз окшойт. Бүгүн бизде конокто Манас Калдаров, жакында эле премьерасы болгон «Рецепт счастья», кыргызча кандай болуп калат? Сүйүү керемети деп аталды. Сүйүү керемети деген тасманын режиссеру. «Рецепт счастья» Манастын бул дебюттук тасмасы. Канча жыл болосуң? 2011 94 жыл болом, бирок 93 менен окугам. Вот, все мои одноклассники 93-го. А мен 9 класста уже видео тартып, там бирдемкелер монтаж кылып, мага компьютер алып беришип, атам мага кичинекей мындай Sony деген мыльница фотоаппарат алып берген, ал болсо где-то 360p форматында видеолор тартат эле да. Ошол менен кичине монтаж кылып баштагам. Ошондон эле мага жагып эле, досторубуз менен бирдемке видеолор тартып, жагып анан уже 11-класста мен уже билген экенмин да мындай. No sleep это реально моё. Не болду? Получается, премьера бүттү. Премьера бүткөндөн кийин мы все там ошибки увидели. Где-то в общем где-то 10 ошибок. Ну, подправить надо было, да, их. Исправить. Анан болсо демеден чыктык, эртеси турдук. Где-то 3 часа поспали, 2 часа поспали, и обратно на монтаж, чтобы все исправить. И бүгүн түнү менен отуруп, оңдоп, DCP-ге кайрадан оңдоп чыгардым да. Марс Байке менен звукорежиссер менен бирге кайрадан звуктарды оңдодук, ал кайрадан отправил мне. А уже мы отправили, по всем кинотеатрам мы DCP отправили уже. И кино болуш керек болуп атат, а биякта болсо опять исправляем. И наш продюсер такой: блин, я же вчера только все развез, оплатил, депче, блин, мне так реально стыдно перед ним, конечно, но такие ошибки, оказывается, бывают, да? Слишком большой фильм и 2 часа. Алмаз Ахматов, вот, он наш продюсер, он сделал колоссальную работу, это чоң иш жасады, но это его первый фильм, да? Вот, Нурбек Байке, он открыл недавно этот автомойку, пена, тема деген темаларды. Он в таких был ситуациях, да, то, что он не смог сам лично участвовать в процессе. Я Алмаз Байкен айткан, да, давай, исполнительный продюсер, сен болсун деп, и он, ну, Алмаз Байке реально отлично выполнил. Мажбур болуп калды деген. Да, Нурбек Айбаштын, да, атынан ушинтип бизге продюсер болуп, Турцияга бизге бирге барып жасадык да. Космо парктын парковкасына келдик. Азыр «Рецепт счастья» деген кинонун премьерасы башталган жатат. Ошол жакка кирип туруп, көрүп, ой пикирлерди алабыз. Бул тасманы биз Турцияда тарттык, Анталияда, анан Каппадокия шаарында. 2 шаарда. Ооба. Буюрса жакшы тасма болду деп ойлойм. Бул жерде продюсерлик кылдың, ошол мурунку тасмаларда энергия кеттиби же кандай болду бул жакта? Бираз башкача жумуш болду, жеңилирээк болду дейм да. Бул жерде мындай болду. Биз уже 5-чи тасмабыз. Салам алейкум. Ой, көрүшкөн эмессиң? Нормально. Поздравляю. Ушул жерде көрүшүп калдык. Продюсер менен режиссердин ортосунда. Креативный продюсер, кстати. Турцияга өткөнсүң. Кайсы университет жана кайсы факультетке? Кожа-Тепе деген университет, ал мындай кичинекей шаар, Анкара шаарынын столицанын жанындагы бир шаар. Бирок универ аябай мындай жаш универ болгон. Анан жаш универ болгон үчүн чет өлкөдөн дагы көбүнчө ушинтип окуучуларды алган аракет кылган. Ошол спискка мен дагы кирип, и факультет искусства, Fine Arts деп аталат. Ошол жерде Cinema and TV.
то есть Силерде кино жана ТВ. университет англис тилинде окугансыңар ошондо? Биз где-то 40% англисче, анан түркчө ошондой болгон да. И ошол жерден дагы кичине практика кылып англисчени. А бирок, конечно, образование түркчө десем болот. Fine Arts дегенде бул эмне болуп калат ошондо? Это güzel sanatlar деп коет түркчө. Да, это факультет искусства. Факультет искусства. Ошондо 2011-де ал жакка бардың? 2011-де барып, и 2015-тин башында, то есть это в марте уже дипломкамды тапшырып, алдан жакшы бааларды алып, короткометражный фильм и документальный короткометражный фильм тартканбыз. Вот, и ар бир окуучу ар бир позицияны алып, бирөөсү оператор болот, бирөөсү режиссер болот, сценарист болот, жардам беришет. Ошентип бири-бирибизге жардам берип атып, ошентип дипломканы тапшырганбыз. Это их там вот так создают, да, ошондой условия, чтобы все студенты друг другу помогали и это завершали. Ал убакта бизде Mark III деген Canon'дун немеси чыккан камерасы. Зеркалкалар да? Зеркалкалар, да, ошолордон беришип ага эжекелер, ошолорго тартып, анан главное ошол немени историяны, то есть сценарийди жакшы storytelling деп коет го, ошону жакшы көрсөткөнгө аракет кылганбыз да. Бир кыска метраждуу бир тасма тартып, аны сценарийин бияктан Азамат деген бир байкебиз жазып, ал убакта Эскишehir, анан Стамбулда жашачу да, ошол жерде окуп, ал байке менен таанышып калып, ал сценарист экен. Сценарий жазганды жакшы көрөт экен да. Ошол байкебиз мага сценарий жазып ушуну тартпайсыңбы деп бир конкурска катышканбыз. Анан ошончо Турциянын ичинен экинчи местага орунга бизди тандашып, анан ошол короткометражный фильмибиз менен биринчи сыйлыгыбыз, наградабызды алып, ал убакта 5000 лира. Ошол убакта лира 1.8 же 2 лира эле да. 1 доллар. 2,5 миң, 3 миң доллар где-то тегерегинде утканбыз да. Анан бизди Анкарага чакырышып, министр культуры келип, премьер-министр келип, ошолордон сыйлык алып, сүрөткө чыкканбыз. Анан мага ошондо аябай мындай мен түшүнгөмүн да, канчалык ошол кинонун сонун мотивация болгон турбайбы сен ошол кезде эле? 3-чү курс беле ал? Канчанчы? 3-чү, 4-чү курс? Да, 3-чү болсо керек эле. 3-чү курста. Этот студентке аябай чоң акча да булчу. Вот, и кантип бөлүшкөнсүңөр? Анын ошол мен жаным жардам берген мага жигиттерге, операторларга, ошентип монтажга жардам бергендерге мынтип баарына бөлүп берип 500дөн кылып бөлүп, анан барып жакшы бир ресторанда чай ичип, ужин кылып, анан ошентип отметили. 15-те бүтүргөнсүң ошондо? 2015-те? Да, 2015-те. Помню, родители прилетели на выпускной. Вот, и башкача болгон мындай, чет өлкөдөн ата-эне келип, сен выпускнойго катышып атса, там аларга заодно и Турцию там показали, да? Турцияны көрсөтүп, апамдарга аябай Турция жагып, көрүшүп, сон болгон. Турцияда достор бюджетке өткөндөн кийин жөнөкөйдө университет акысыз болот, жатакана акысыз болот. Жада калса бизге Стамбулда окугандарга баягындай неме берчү, пассолорчу, транспорт, автобус, трамвайдын баардыгы бесплатно болчу. Бизде уже акча төлөп баштаганбыз. Транспортка. Да, потому что месячный аласың, бир айлыкка бир билет аласың, ошо айлык 90 жолу, 60 жолу барып келгенге жетет. Да, ошондой лимиттери менен. Сиздики Мармара беле? Мармара, Стамбулда. Мармара это топовый универ в Турции, так что уровень по-любому. Мармарада Реджеп Тайип Эрдоган окуган да. Вот именно, как бы, да. А, кстати, ушундай бир 3D анимациясы жана 3Dга неме фокусировкасы болгон студияда отурабыз азыр сиздин студияңызда. Это реально инноваторский студия, мен сизге мурун деле айткам муну. 3D да, 3ds Max деген темаларды аябай күчтүү билесиңер да бияктачы. Азыр мисалы Blender аябай мода го. Ошол убакта 3ds Max аябай мода болчу да, окусаңыз керек эле ошол убактачы. И мен 3ds Max'ка ошондо биринчи курста эле уже бир компьютер алганбыз. Апам алып берген мага. Апамдар ошо атамдар менен бирге болуп алышкан. Ошол компьютердин мен сразу ичине 3ds Max жүктөп, установил и начал подрабатывать на этот, да,
кандайдыр бир строительный компанияларга барып тышкы фасон жасап берейин же болбосо тигилердин дизайн жасап берейин деп моделирование кылып 3ds Max'tan здание жасап анын рендерин басып ага берип 3ds Max'ка ошентип кызыгып кирип кеткем да 3D'гачы уже моделированияны өтө жакшы билип калгам да ошол жердечи анан уже начал зарабатывать на этом анан 200 лира 400 лира ошентип акча таап атып анан компьютердин акчасын жабып салгам да өзүмчү. Сен университетте бесплатно окуп жүргөнсүң, жаткан акысыз. Анан ата энең акысыз өтүпсүң деп сага компьютер белек кылып алып берсең, ошол белек кылган компьютердин акчасын ал жактан моделинг кылып эле чыгарып берип койдуңбу? Так получилось, да, то что мен өзүм дагы даже не ожидал такого, да, анан жакшы бир компанияга кирип иштеп калып, и ошол компания мага эмнени үйрөткөн, ошо профессионализмди үйрөтүп баштаган да. Как я должен по дедлайнам закрывать проекты, да, как я должен вот это сделать, как с клиентами работать. Ошол компанияга азыр дагы өтө ыраазымын, ошол неме ошол жакта иштеген байкелерге. И анан Каспер деген бир фирмага, Каспер деген компьютерс, ошол фирмага мындай Производитель компьютеров. Да, производитель компьютеров местный, турецкий. Ошого бир фан реклама жасаганмын да. Өзүнчө концепт дизайн деп коет го. Ошондой концепт дизайн жасап туруп анан я ошону выложил. Я алар каяка жүктөдүң? Facebook. Анда эми Facebook бар эле. Facebookка жүктөп, анан Facebookта бир эки киши көрүп, лайк басып, ошол жактан вроде бы Каспер көргөн да ошонучу. Анан вау, классно деп ачкан да. Фирма Каспер увидели типа эту рекламу, да, вот это, да. И вроде бы приличная, да, мен аз деле ачып көрсөм мындай. Нифига себе, мындай. Вроде бы нормально жасадым го. Для этого времени деп ойлойм да. Для первокурсника, для второкурсника, да. Да. Баса дагы жолу айтып кетейин, өткөндө Руслан менен интервью алып атканда сурадым да, эмненин критерий, кандай критерий негизинде именно Манасты тандадың деп сурадым. Вау. Анан мен да ошону сурайын дегем. Достор, Руслан Акун собственной персоной, маскасы болбосо точно таанымакпыз, азыр бирок нужно шифроваться, оказывается. Манасты кандай критерий негизинде тандадыңар? Манастыбы? Чачы тармал деп туруп. Жакшынакай бала экен деп. Жок, чачы тармал адамдардынча. Нерден бир тармал жүрөт атак. Таланты укмуш дедим да. Экен алар таланттуу, акылдуу, эстүү, эмгекчил деп. Вау. Ошол себептен. Ооба, ошондой эле болсун. Дагы башка критерийлер барбы дейм да. Манас аябай таланттуу, ал өзүн билет. Окуяны айтып беришти аябай жакшы билет да. И Манаста эң башкысы вкус деп коет го, табитий. Ошонусу бар да. Вкусу болгон адамдарды дагы мен аябай мындай өзүм сразу эле мынтип жактырам да, мындай, бул адам немеси бар экен, вкусу бар экен депчи. Потому что чындап эле вкус, оказывается, очень решает да. Постпродакшн деген дүйнөгө ошондо мен кирдим да. То есть я очень захотел увидеть, как все это делается за компом. Компьютерде отурганда кандай графика менен, кандай неме менен кинолордогу визуальный эффекты, анимациялар, мындай дополнительная реальность, ошолор кандай жасалат деп ошондо уже сурап баштаганмын да. Вот и ушундай интерес пайда болгондон кийин 2013-тө мен стажировка кыласыңар деп айтат универбизге. И биз стажировкага компаниялар издеп баштайбыз. Компанияларда Турцияда өтө күчтүү, аябай күчтүү компаниялар бар. Потому что аякта постпродакшн деген дүйнө мындай неме, кандай десем, индустрия өнүккөн да. А бизде мындай да Кыргызстанда бир киши монтажын дагы жасайт, светкорун дагы жасайт, анан звугун дагы жасап, анан сага фильм кылып дагы чыгарып бере алат да. Но это очень непрофессионально болуп калат. Вот, и ал жакта болсо бардыгы бөлүнгөн, креативный процесс, анан производство, анан постпроизводство да, постпродакшн болупчу. И анан мен ошо постпродакшн тандайм деп ошого киргем, потому что у меня готовое портфолио было, чтобы они посмотрели и сказали, все, сен бизге жарайт экенсиң депчи. Стажировкага, да. Чоң компаниялар мындай ар кимди ала бербейт да. Стамбулдагы мындай топовый компаниялар. Андан, мисалы, есть такие компании, которые делают заказы на зарубеж. Или берут топовые компании, мисалы, Турциянын өзүнүн мегакомдору, билайндары, там шоролору бар да. И ошондой чоң компанияларга, анан чоң кинолорго визуальный эффект и постпродакшн жасаган компания Binvolt деген аталышы, 1000 вольт деп жазылат. Сразу мен тапшырдым. Так волновался, то что мен албай коет деп аябай коркуп аткам да. Портфолиомду тапшырдым. И мен ошол көчөдөн аябай бай көчө. То есть Турциянын байлары жашайт да, анан бай компаниялар. Стамбулда. Стамбулга тапшыргансыңбы? Стамбулда, да. Бул 4-курсту бүтүрүп аткан кезиң. 3-тү бүтүргөндө, жайында, да.
И ошол жака барганда аябай мындай бай бир неме, Левент деген бир район, өзүңүз билсеңиз керек. Ошондой бай компаниялардын болгон жери. Уже там особняки, там особняктарды, бир особнякты алып алар студия ачышкан да. Например, сиздин студияңыз мисалы 1-2 этаж го, мисалы. Аларда мындай бир чоң особнякты алып туруп, вилланы алып туруп студия жасашкан да. Ошондой жерге кирсем, анан аякта топовыйлар бар, Cem Yılmaz, не Cem Yılmazдар жүрүшөт, ошондой жерлер да. Алар көбүнчө рекламалардан тартып берсе керек. Реклама, да, Vodafone деген компания. Средний чек реклама канча болчу компанияныкы? Это грубые оценки, но 30 тысяч долларов, да, где-то. 30 000 долларга бир 30-секундный или минутный ролик жасалат да. 200 тысяч деген, 500 тысяч деген рекламалар бар. Таркан деген ырчы бар, мисалы, ал бир рекламага катышкан Coca-Cola'га 3 миллион доллар алган. Таркандын гонорары эле, да. А биз болсо ал продакшндын где-то бир, наверное, где-то бир 100 000 долларына жасаганбыз да, может быть, да. Там серия роликов болгон да, мисалычы. То есть индустрия ошончолук чоң, маркет ошончолук чоң, то что они могут позволить себе вот такое, да. Сиздики ошондо кандай компания болуп калат? Бул креативный агентство сыяктуу болуп калат? Вместе с продакшном или эмне? Биздики постпродакшн болгон. А, бир эле постпродакшн. Да, только съемкалар постпродакшн. менен тигилер менен кылбайсыз, алектенбейсиз. Они нанимают продакшн и они нанимают постпродакшн. Вот, а креативное агентство сам вот это все курирует. Да. И он, креативное агентство все делает и сдает клиенту. Ошондой система болчу да. И ошол жерден я отдал свое резюме, дай 16 же 17 жаштагы баламын. Чыктым ошондой компанияны, а я знаю, насколько этот большой потенциал да, этой компании. Особенно Recep İvedik деген проект жүрүп аткан да, ошо мен кирген убактачы. Recep İvedik абдан ийгиликтүү проект болгон достор. Recep İvedik деген образды ойлоп тапкан. Бул мына биздин тилде айтканда шаарга келген мырктын образы да? Да. Первый фильм стал рекордсменом по кассе. Канча тапкан? 7 миллион зритель. Абдан ийгиликтүү проект болгон да. Ошол проекттин постпродакшн сен стажировка кылган компания жүргүзгөнбү? Да, и ошол фильмде мага бир кадр беришкен. Бир же 2 кадр беришкен да. Сен жасагансың да. Да. Ошол бирок стажировка өткөн компания мен билишим боюнча 1 жыл, 1,5 жылчадай калдың окшойт, Жок, да, 3 айдай калдым, это летом. Потому что сразу кайтыш керек, окууга кайтыш керек эле. Ал жакта аябай сонун бир ментор жолуктуруп калдым и ал байке, то есть профессионал, мага кантип үйрөнүш керек, эмнеден башташ керек. Ошолордун баарын көрсөтүп берди. И ошол менен мен уже профессионально үйрөнүп баштадым да. 2013-тө таанышкан болсок, азыр дагы эле байланыш бар. Мага кино тартыпсың деп, мага өзүн неме поздравил, да, фотолорун жөнөтүп, качан Стамбулга барсам көрүшөбүз. Ар дайым мага айтып турат, анан уже заказы депчи, заказдарга даярдан деп турат. И получается ошол стажировканы ушундай чоң проекттер менен, жакшы проекттерди, мындай Vodafone деген мындай мировая фирма бар, мисалы компания. Ошол компаниядагы иштерди жасап, телекоммуникационный компания. Кичине портфолиомо тип калды ошол жерлерде. Vodafone особенно мисалы Англияда өтө жакшы билишет. Ишке портфолиоmu көрсөтүп өтүш уже на следующий год после того, как я окончил, аябай оңой болду да. Анан полнометражный фильмден 1-2 кирип калып, уже мен колумда портфолио болуп калды да, мен мына жасаганмын, билемин деп, я уже разбираюсь в этом десем, уже 2015-те мени уже полная ставкага сразу жумушка чакырышкан. Это компания Anima Istanbul деген компания. Азыр деле аябай эң мындай алдыңкы компаниялардан. Анимационная плюс и ичинде композитинг департаменти болгон да. Постпродакшн департамент отделы болгон. И бунун канчалык керектүү нерсе болгонун ушул жерде түшүндүм да. Потому что Голливудтун баары композитинг менен отурушат да. Даже есть такие фильмы, где вы даже не подозреваете то, что там были использованы визуальные эффекты. И ошол компанияга кирдим, анан кирсем эле жанымда отурган мени күтүп алган байке, ошол неме да, композитинг артист деп коет да, ошондой неме профессионал отурат да, анан мынтип портфолиосу жөнүндө мындай сөз чыгып кетти да, анан кайсыл неме иштерди кылгансың десем, ал түрк бала болсо, ну где-то жашы менден балким где-то бир 5 жаш менден улураак. Мынтип Blacklist, там Game of Thrones, ана мыналарга кадр жасагам деп мындай жөн эле айтып баштады да, мен такой, не, Игра престолов, сен Игра престоловка кадр жасагансыңбы десем, вот деп өзүнүн шоурилин ачып көрсөтүп берип атпайбы, замоктарды тизип, монун неме кылып, тигилерди баягы дракондордун бирдемкелерин жасап, атмосфералар жасап салган экен да.
Анан мен кандай адамдардын жанында отуруп калдым деп аябай мындай неме болгом да, сүйүнгөм да вообще-то. И ошол жигит мага немени үйрөтүп баштаган да. Мага үйрөтүп мындай жанында иниси катары жүрүп. Недавно он мне уже рассказал про свою во время работы с дома. Фрилансинг Кылып жүргөн кезде он в год, оказывается, он вытащил 80 тысяч баксов. 80 тысяч баксов? Да. Фрилансингте $80,000 таап да? $80,000 таап ошол композитинг кылып эле. Композитинг кылып эле, да. Он на Нюке работает, и на Fusion тоже работает. И ошол жигит ар кандай сериалдарга, рекламаларга композитинг жасап атып, чистыми дейт, 8 штук где-то я сделал деп атат да. Үйдө эле отуруп эле. Биздин дагы жаштар, Кыргызстандагы аябай таланттуу жаштар бар да. Просто аларга мындай жол көрсөткөн, сизге окшогон мисалы жакшы креативный предпринимательдер аз да. Креативный экономикабыз биздин аябай мындай секинде баштап атат, бирок мындай эч көңүл бурулбай атат да. Поддержка берилүүсү аз. Мындай өздөрү эле мындай сизге окшогон эле предпринимательдер эле мындай же Бабур Байкеге окшош предпринимательдер эле түшүнүп мынтип давайте дебесе эле бул иш болбой тургандай да. IT индустриясына аябай кубанам. Бирок креативныйга дагы биз неме кылайлы. Графикага, дизайнга, композитинг бул аябай керектүү нерсе болуп атат азыр. Потому что взрыв контента деген нерсе бар, и да еще и онлайн контента, и да еще и сериального контента, да. То есть сериал азыр дүйнөнү жарып атат да. Канча 2 айда үйрөтсө болобу? Базовыйларды. 3 ай десем жакшы болот, потому что азыр мен команда топ аябай жакшы команда топтолду буюрса. Алардын биринчи чоң иштери это Акыркы сабак деген сериалда. Алар визуальный эффект жасашты. Акыркы сабакта баягы көз бар го, ким? Чыңгыз деген актер, Чыңгыздын көзүнүн бир жерлерде Айба деген персонаж. Айба братан деген. Белая линза же была көздөчү. Яны Руслан Байке мага айтканда, что-то палив болуп калып атат Манас. Ушуну давай как-то можете улучшить депчи. Мен айттым, так, это, во-первых, 10 серий, а это один из главных персонажей. И когда мы его видим в кадре, он всегда со своим глазом, катумда впечатление бербейт экен да. И потом биз тестовый кылып туруп, көзүн жаман бир өтө мындай противно карай турган кылып туруп, грозный бир көздү коюп жөнөттүк. Руслан Байке аны айтты. Все, короче, ушундай кылышыңар керек, это вообще классно. И ар бир кадрда биздин жигиттер ошентип щепетильно көзүн алмаштырып чыкты. Аны ким жасап чыкты? 3 бала иштеди. Мен дагы өзүм жардам берип аттым. Мен эми биринчи үйрөтүп көрсөттүм. Балдар уже нар жагын уже өзүн. Бул кадрлар сен өзүң үйрөттүңбү? Ооба. Потому что биз жигиттерди алганда биз визуальный эффект боюнча биз компанияны эми эле баштадык да. Ну как компания, это студия катары, да, чтобы у нас были ребята, которые профессионально понимают визуальный эффект и композитинг, да. Руслан Байке өзү мага айтты. Руслан Ахун Байке снимал такие проекты, как НБКРга, да, Национальный банк, ар бир купюрадан рекламалары, да. Канча 6 ролик тартты? Да, где-то ушундай роликтер. Аякта канча көп VFX бар, да, мисалы, Чыңгыз тоже Эселбаев жасаган. Жөн эле сериал, да, даже, да, ошол эле көз, мисалы, да. Ошол көз менен канчалык уже персонаж стал грозным, да. Визуальный эффекттин болгон, драматургияга болгон эффектин айтып атам да, Байке. То есть канчалык керек болуп калат экен да. Достор, Чыңгыз досубузду братандай барып тандайбыз. Молодцы, сон болду сериал. Образ өзгөчө жакты да. Көзгө линза тактың белең? Линза такканбыз. Линзабы? Ошо трекингпен биресе жасап атканго жок кылыш үчүн. Монтаждап да ал көзгө далай нерсени чапташты. Адилетти тааныйбыз достор, Кудайым буйрса тааныйбыз деп ишенем. Сен Акыркы сабакта ким болдуң? Экинчи режиссер болдуң. Акыркы сабак сериалында экинчи режиссер болду. Кандай болду экинчи сабак? Акыркы сабак негизи вообще мощный болду. Негизи даже пандемия үчүн мы даже думали даже отказаться, да? Там очень много всего было факторов, да? Пандемия нарастала, короче, и мы должны были выйти на съемки, короче. Это вот 21-жылдын жайында, да? Да, прям кипик башталганда, и мы думали, баягыдай волна болсо, мы можно даже отказаться, депчи. Но, слава богу, до такого не дошло, потому что все на кону было, да? Там айсберген толтурмаса. Кайсы учурлар тарттыңар эле? Бүттү эле тарттык, нарынданчы. Жок, 21-дин июлундан тарттыңар беле? И эң башында мы поставили массовые съемки, драки, не драки, ошолордун баарын биринчи тартып бүттүк. Элдин баарын кое бердик, класстар тарттык, андан уже одиночныйга кеттик да. Сен азыр по локациям айтып таштадың да, убакыт кайсы учурлар, кайсы айларда? Азыр эсимден чыгып кетти, где-то августтарда биз бүткөн болуш керек. Августтун башында уже бүтүп уже жибергенбиз да, кому основной группанычы. Июлдун башында баштап туруп, августтун башында бүтүрдүңөр, молодцы. Экинчи режиссердин салымы абдан чоң болот кинону жаратып достор.
КПП, календарно-постановочный план, работа с актерами, даты, локации, да, қандай жұмыстар атқарады екінші режиссер? негізі это глаз и это правая рука режиссера, да? Актерлермен жасаса, актерлермен, группамен жасаса, группаменен. И получается, составляешь план, чтобы вот эта огромная машина из 100 человек работала в темпе, да? То есть и по дням, чтобы они каждый день работали. Қандай сұрақтар болушы мүмкін? Нам не жөнінде смотрели, достар? Киноны жарату проектте мен бойынша. деген екінші режиссер монтажа болдым, бұйырса проект көресіңдер қазір. Бұйырса постарались. Рецепт жаста сен режиссер монтаж болдың. Да. Монтажын бірақ ручной өзің қылбадың, не монтаж, а режиссер? Өзің қылдың Өзім монтажын. де қылдым. И төлемеш деген балада жарам башта. Запас кетті ғой. И манас өзі режиссер да жарам башта. Рецепт частен екінші монтажерінде көріп қойды, достар. Негіз Нұрлан Бәке, я хочу сказать, Нұрлан Бәке, я под началом универді бітірмен, сразу же Нұрлан Бәкенің студиясын іштегем. И хочу сказать огромную благодарность, потому что я взял очень много всего опыта, да? Рахмат, бірге үйрендік та. И благодарен всему, да, короче. Айзым Түлеуінға зарплата берілекпіз, жақсы істеген емес. Спасибо. Қанышай да бұл жерде жүреді. Қанышай қырғызша сөйлеп беріңізші енді. Не жөнді сөйлеп берейін. Кинодан қандай күтулер болды? Большую Эпизод один снимали у команду. вас Да. в помещении, в Контипастере, Да. в рецепт счастья. И за кадром столько людей работали. Мы прям до 12 ночи, по-моему, снимали, если не дольше. И мне кажется, ребята очень крутая команда, ребята круто поработали. И ожидания прям на все 100, думаю, будет. Посмотрим. Классно, тогда будем сейчас смотреть. Тасмаларын көргенсің да? Жоқ, аз көрөбүз дагы. Руслан танисың негізі? Ооба. Ким? Руслан акынды айтып Ооба. атасың? Ооба. Ал ким эле? Неме, режиссер? Оператор тартып атканда геройду аркасында домдо айнектер болгон экен да, окна. Ал жакта оператор көрүнүп калган. В окне, да, машина, операторская команда, все там было видно, да. А бирок эң кыйыны, аны мынтип тазалап коюш эмес, эң кыйыны анын алдына Урмат деген персонаж ал айнектердин алдынан өткөн да. Мынтипчи. И задача была такая, чтобы сделать так, чтобы все было чисто, да. Руслан Бәкеге жөнөтсөк результатты көрүп, блин, молодцы, волшебники вы, да, вот так вот. Не, реально это волшебство, да, Бәке, кстати говоря. Если бы мы не знали бы визуальные эффекты, надо было бы это переснять. А это надо было бы еще раз пробежаться. Это время, это смена, это деньги. Да. Чисто постпродакшнга аябай фокус кылгым келип атат. Мен Анима Истанбул жана ошол Бинвольт деген компаниялар, Истанбулдун топовый компаниялары мага аябай чоң үлгү болгон да. А эмнеге биздин Бишкекте өтө арзан шаарда башка жерге аутсорска иш кылып, жакшы зарабатывать этсе, жакшы акча тапса болот да. Эмнеге ошону биз жасабайбыз деген суроо да. Ошого кичине поддержка болсо, мисалы, жасап аткандар вот, да, мисалы, азыр көрүп атабыз, силер мисалы YouTube'дан жасап атасыңар, аябай күчтүү нерсе да булчу. Аутсорска иштеп аткан именно аниматор, постпродакшн, модельдерлер, концепт артисттер, художниктер азыр абдан эле Бишкекте мындай биз билбегенибиз менен көп эле бар экен да. Ошондой немени биз бири-бирибизге мынтип, билинбей эле өзүм эле жасай берем эмес, балким мисалы да, ошентип курс ачып, же үйрөтүп да, мындай компания ачып, компанияда бирге иштеп, анан мындай да, чоң проекттер бар, анан кийин персональный проекттер бар да, кичинекей да, шабашкалар бар да. Көбүнчө шабашкалар менен фрилансерлер иштейт. Фрилансерлерге баягы кичүү проекттер кылган оңой болот, бирок чоң проекттерди фрилансерге бериш кыйын болуп калат. Ал жак командага берет. Командага бериш керек болот. Анан ошол команданын, да еще и студиянын физически ал неме проектти көтөрө алабы, могут ли осилить деген немеси бар да. Физически деген бул эмне? Сервер, сапаттарда, структура, пайплайн, сервер, технический жак, да, вот, где будут храниться файлы, да, какие у вас харды, хранилище кандай, сервер кандай, интернеттиңер кандай. Ошол жактардагы бар да. Анан ошондой болгондо чоң проекттер берилет. Sundance Film Festival деген ошондой бир фестиваль бар. Американский фестиваль. Американский фестиваль, который получает добро на Оскары. Если сен Sundance'тен жакшы неме алсаң, такие проекты, мисалы, Sundance'тын эмнеси жакшы, ал маркеттагы да. Sundance'тын күчүн айтып коеюн, просто La La Land деген кинонун көргөнсүңөр, мисалы. La La Land деген кинонун режиссеру, мисалы, тоже Sundance'тын лабораториясынан мындай тарбия алып чыккан же болбосо поддержка алып чыккан тоже режиссерлордон да. Ну, они там выиграли чуть ли не 10 Оскаров, да, вот за этот фильм. La La Land абдан көп Оскар алды, да? Да, аябай көп. Биздин эле студиядагы режиссер киносун жөнөтүп, биз визуальный эффект жасаганбыз ошол киного. Ал кинофестивальда
лучший приз алган да, гран-прини алган. Гран-прини алганда анан азыр IMDb'ге кирсем дагы менин аккаунтум чыгып калат. Манас калдары визуальный эффекти депчи. Анан ошол тасмага жасаңыз сен. Да, ошол тасмага да. IMDb'ге атың чыгып калса, вау дейт экенсиң да өзүңчө. Кутман да келип калды. Кутман да келип калды. Ассалому алейкум. Кутман, кандайсың? Жакшысыңбы? Кел. Красавчик, как ты? Апа. Ал Sundance-тын күчү эмне? Аякта маркет катары сиздин проектиңизди сатып алганга дагы, сатканга дагы мүмкүнчүлүк болот да. Ушундай кейстер бар, то что ал жака полный метрди 100 000 же болсом 500 000 долларга тартылган полнометражный фильмдер 60 миллион долларга, 30 миллион долларга сатылган проекттер болгон да. Sundance-течи. И режиссура, конечно, бул мындай. Менин алдыңкы мындай максаттарым болгон да, мындай. Азыр пока мен шашпай эле турам, мен азыр опыт ала берейин, а потом может быть деп. И получается, өтө көп проектте иштедик, көп опыт болду, там көп неме алган экен, анан уже кандай десем, үйрөнүүнүн бир мындай үстүгө кеткен эмес мындай. Целдер уже көрүнүп калыптыр да. Токтоп туруп анан мындай ортого кетип калат го, мынтипче түз эле отурган болсуң го, мындай продвижение жок, там да, вот комфорт болчу. Ошондой кезде уже айткам да. А все тогда этот мен бүтүшүм керек, уже мен өзүм бирдемке тартып башташым керек деген бир чечимге келгем да. Кыргызстанга кайттым и бул жактан биздин дос байкелер менен Урмат Насыкулов, Тимур Мон мисалы, ошол мен жакын байкелерим болот да. Алар болсо мени сразу Бабур Латихановичке рекомендация берип, мага аябай сонун видеограф, мындай неме бала керек, мындай видеону түшүнгөн, ушундай бала керек десе, мен сразу чакырып айчыккан да. Ошол жактан анан иштеп баштаганбыз. Сен Канныга кеткенсиң, э? Да. Канский фестиваль. Да, Канский кинофестивальга мен көрүүчү мындай зритель катары бир приглашение алгам. Вот и аякта өзүнчө бир шанс бар. Кино мындай профессионалдарга жана ушу киного мындай умтулган адамдарга или жаштарга дейли 3 күндүк программасы бар. Канский кинофестивальдарда ошол эле топовый киношниктер менен кирип бир залда ошол кинонун премьерасынан катышсаң болот дегенчи. Ким менен көрүштүң эң популярдуу ал жерде? Эме Тарантино жүрбөдү? Ооба, ал жакта 2019-да «Однажды в Голливуде» деген фильмдин презентациясы болгон. Премьерасы ошол жерде, мировой премьерасы ошол жерде өткөн. Анан мынтип карасам эле аяктан пресс-конференциядан уже бардык «Однажды в Голливуденин неме командасы чыгып баштаган. Бир маалда алдыбыздан эле Брэд Питт келе атат, и биз болсо Брэд Питт вообще крыша съехала да просто. Сүрөткө түшкөнсүңөр бирге? Сүрөткө эмес, бирок видеого мен тартканмын, алдыма келип ага Брэд Питт сизге ыраазычылыгымды билдирем, кинолоруңуз мага жагат десем, мен аңчы айтканмын да, болсо мынтип мага карап туруп, thank you деп айткан да. Бирок аякта мындай восторг болуп, мындай өзүмдү жоготуп калганмын да. Башкача эле энди азыркы манас эмес эле. Реально, аякта жаш балабыз еще, да. Круто, ребята, Брэд Питт. Брэд Питт, ребята. Леонардо Ди Каприо чыкты, чыгып эле анан фан зона бар да, биз биякта турабыз, эми типа депчи мантип. Барды кыйкырып баштадык, бизге кел деп анан мынтип кетип атып анан. Он мог бы уйти да. Но он обратно вернулся. Мен алдымда турган Нью-Йорктон келген бир кыз бар болчу, Гарвардда окуйт экен эле. Ал менен дос катары сүйлөшүп турган жерден эле мен алдыма өтүп алды дагы. Леонардо менен сүрөткө түшүп, мен болсо аны просто мынтип плечосун мынтип кармап койдум. Жоксуң деп. Жоксуң Леонардо Ди Каприо. Видео жазайт го. Да. Схема здорово болсо через этот деп. Руслан байке менен биз Стамбулда таанышканбыз. Ал убакта мен ошол 2018-де Аниме Стамбулда да ошол студияда иштеп жүргөм. В поисках мамынын закрытый показын бизге Нурбек Айбашев байке Стамбулга келип, атайын бир кыргыз коому деген бар эле, ошол кыргыз коомунда закрытый показы бизге көрсөткөн. Ассалому алейкум. Кандайсың? Жакшы. Кутман, 21-дин башында эмне кылып аткансыңар силер? 21-дин башында биз деген балдар менен чогулуп хаус ачабыз деп жүргөн кез. Дуит ачабыз деп аткансыңар. Алда мындай негизи балдар общий чогулуп биз совместный контент кылабыз деп
определенная группировка балдар бар. Вот ошолор менен бири-бирибиз менен коллаборация Кама, там Байболот, ребята. Сади, Гидар деген балдар менен чогуу видео тарып жүрөбүз, анан ойлонуп көрдүм дагы, мен балдарга айттым, балдар, биз по-любому бешөөбүз чогуу жүрүп, чогуу видео тартабыз. Андан көрө хаус ачпайлыбы депчи. Алардын оюнда да мурун хаус ачабыз деп жүрүшүптүр экен, бирок финанс жагынан и идея жагынан слабый болуптур да. Логотип придумывать этип Баку деген бала бар, тоже креативный бир мужик, мегамозг. Анан үйүндө отурабыз дагы, логотип придумывать этип, названияларды, короче, каждый өзүнө жазат, ушундай кылабыз деп. Анан кийин логотип придумали, Инстаграм придумали, ТикТокко бүт баарын оформить эттик, эми состав чогултабыз деп. Состав чогултканда бүт тааныштарга жазып чыктым, которые подходят да. Анан баары жок деп коюшту. Именно кыздарчы. Балдар и так эле бар да, кыздар жок, биз ишене албайбыз деп. Анан Сади айтты, мен Элизаны чакыра алам деп. Анан Элизаны чакырдык, ошол единственный кыз болуп жүрдү. Андан кийин уже Адемини коштук. Ошентип, получается, мы хаус успешно открыли, хаусты ачтык. Ошол хаус ачылып аткан кезде мага Инстаграмдан жазып калышты, ушундай кастинг келип кеткиле депчи. Анан мен маани берген жокмун мындай. Биз стол накрывать этип, короче, бүт баарын өзүбүз жасаганбыз да, ал жактачы баннерди да өзүбүз жасадык, фотосессия, бүт баарын өзүбүз кылып, андан кийин открытие болуп атат. И мы перенесли на следующий день, потому что финанс жактан чуть-чуть просели и башка жактан алып турганбыз. Анан хорошо, ошол күнү барып келе калайын деп бардым, Байрак Групп продакшнга кирдим. Кирип, баары менен учурашып, и алар до сих пор айтат да, мындай пофигистичный отношение менен келгенсиң башында депчи. Анткени мен ал жакта хаус деп, мен баары хаус болуп кеткен да. Анан келип эле учураш деп, даярданып кел деп, монолог жаттап кел деген, монологда жаттаган эмесмин. Келдим, до этого круглый стол с актерами деген бар го ютубта, американский, ошону бир жолу көрүп койдум. По пути элечи. Эмнеге? Актер жөнүндө вообще понятия жок да. Мен даже актер болом деген мындай кыялымда жок эле. Чачымды алдырып салгам да еще, короткий болуп калган. Сериалда көрдүңөрбү, мындай болуп жүрдү го. Анан короткий болуп калып, сен бизге жарабайсың деп атпайбы? Анан көрсө ал сынып атыптыр да. Реакцияны кандай көрөт, мындай корккондо эмне болот, ойлонгондо кандай болот деп, анан баарын көрүп, все хорошо деп, андан кийин башталды. Башталгандан кийин баарыбыз дебют, баарыбыз эч нерсени билбейбиз. Акияна экөөбүз жолукканбыз. Ошондо бул сен менен Акияна Перин ролун аткарат деген. Анан бутунан өйдө мындай ылдый бир жолу карап туруп, хорошо деп Руслан байке караса, эмне болду, жакпай атабы деп сурайт да. Жок, нормально пойдет десем. Сен дерзкий болот экенсиң деп атпайбы? Жок, нормально эле десем. Мындай турат да. Эме вайндарыңда мынтип көзүң менен стрелять этесиң, ошентип стрелять эт деп атпайбы? Всё хорошо, макул деп, мынтип туруп көзүм менен стрелять этип атсам, всё, красавчик пойдет деп. Сен алабыз точно дейт. Актер деген вообще негизи кыйын экен да, актер болушчу. Ал жакта, бул жактан келгенге чейин канча шаг болду эле, кайсыл жакта внимание керек экен да көбүнчөчү. Допустим, адамды көргөндө бул кайсы жаныбарга окшош деп. Мындай кичине сравнивать этесиң. Слух болуш керек, понимание болуш керек, взгляд болуш керек. Ошонун баарын кинодо көрүүчүлөргө жеткириш керек. Вот ошол эң кыйын экен. И Руслан байке тартып бүткөндөн кийин сразу монтажга отурат, өзү көрөт, айтат, Кутман, сенде что-то бүт баары монотонно кетип атат, моягын өзгөрт, либо мы сериал потеряем деп айтат. Анан мен күлө албайм. Мындай жөн эле күлгөндө күлө бересиң да, анан камераны күйгүзгөндөн гүл дейт го, ошондо күлө албайм. Ошол жакта Руслан байке жаныма отурат да, мындай сандан карайт да. Койчу, ал эмне крупный локтон эмне колдор көрүнбөш үчүн. Күлө турган моменттерде, короче, максимально мени күлдүрөт, буттан кармап туруп, мындай басат, басканда мен күлөм да, ошондо реальный смех чыгат. Ошентип, получается, 38 күндө тарып салдык сериалдын баарын. Уцада жашап жүрдүк. Университет. У нас университет, условия вообще шикарные. Блин. Бир ай өткөндө, короче, курсак чыгып кетти меникичи. Моундай болуп курсак чыгып кетти. И чыгып туруп мен космонавт болсом эле космонавт болуп кетмек белем деген жер бар го. Ошол жакта мен 69 килограмм курсак чыгып калган. Ал канчанчы сериясында эле? Эң биринчи сериясында. Эң биринчи сериясында. Бирок биз аны эң аягында тартканбыз да, биринчи сериясында. Именно ошол кадр мектеп моментте. Ошондо мен курсам чыгып турат, сериалды жакшына байкап көрсөңөр, рубашка кийип тургам, мындай чоң болуп турам да. Ошентип ичимди байлап, баягындай эмеме
ошентип тартылып аткам да. Анан чуркап аткан моментте дагы куклага окшоп калгам го, мынтип чуркайм го, ошондо ичимде бинт менен байлап салган да. Ошо дем ала албайм же, мындай чуркап кетип атам. Бирок мага негизи мындай камерамен иштешкен жагат да. Камерамен чогуу өзүм тартып, өзүм проект кылсам деле, режиссура жактан деле өзүмө жагат. Руслан байке сурап атпайбы, уруң эмне каяктан деп, жана черик десем, мен да черикмин деп атпайбы, ат башыдан да алчы, Руслан байке. Сен мен эле интервьюмө окуп эле айтып атасың, биз тууганбыз деп эле мен шарт этейин деп атасың деп атпайбы, мен жок, чындап эле черик деп атпайм. Просто биздин ата бабаларыбыз черик болуп, ат башы менен Алайдын жайлоосу бир да. Ошол жактан биздики перекочевали получается. Ошон үчүн Руслан байке биз тууган болобуз деп. Так что давайте меня на главную роль утвердить дедим же. Базар жок. Бирок бул жак оштук болуп калыптыр. Чисто связи. Дамжыл айтып кетейин, мен өзүм да оштон болом, ошого оштуктар, ал бул деген темалар боюнча күлүп койсом, бул эми как бы нигер, можно говорить про нигером деген тема, так что капа болбойсуз, а то комментарийлер ойлоп каласыздар, эмнеге оштоктор айтпасыздар, өзүбүз да оштон болобуз, ошого капа болмой жок. Руслан байке чалып айтты. Салам алейкум, кандайсың деп учурашып, сериал съемканы сагындыңбы деп атпайбы, ооба сагындым десем. Сага бир бир предложение бар дейт. Азыр бир сценарий скидывать этем, ошону окуп өзүңдүн оюңду айтып көрчү деп атпайбы. Деп туруп, ушул рецепт счастьянын сценарийин мага жиберген. Еще черновой вариант эле, не полностью. Где-то бир 15 страница эле. Баарын окудум, окуп мага жакты десем, кайсыл жерин өзгөртүш керек, кайсыл жерден комедия кошуш керек. Жардам бербейсиң комедия жагынан, сен вайн тартканда кичине режиссура жактан барсың го деп атпайбы. Хорошо дедим. Сценарий жибергенден кийин окуп ойлонуштурабыз деп еще совместно. Бирок тартыласың деген утверждено болгон да. 100% сен тартыласың деген. И курсагың кетир деп айтты. Ошондо мен 1,5 ай залдан чыкпай жүрдүм. Плюс еще футболка кийгенде могу жерлеримде бицепстер чыгып калды. Ошентип киного катыштык дальше. Руслан байке чалып айтканда магачы. Манас ушундай фильм бар. Жазып атабыз, сен сценарийди ким жазган? Карап көр деп. Кайрат Мурзакимов деген байке менен Руслан байке өзү жазган. Океана менен вживую көрүшүп, кастинг кылып жолушканы бизде мүмкүнчүлүк болбой калган. Эмнегедир. Баягы кыргыздардын сөзүндө баягы насип деп коет го. Может быть, насип болбой калган да, ошондой жери. Океананы дагы кеңеш берген беле, океанды караштырып көрүп. Аны Руслан байке мага айткан да. Бул парочканын балким сүйүү мындай махабаты сериалда бүтпөй калган, даже башталбай деле калган. Ошону кинодо биз баштап бүтүрүп койсок болот деп айткан да. Бирок эмнегедир мага кастингке свобода берип койгон. Сен өзүң кара, жарашабы, жарашпайбы депчи. Азыр мен сурайм да, премьерадан кийин мен сурайм да. Руслан байке эмнеге мага ошондо басым кылып мындай ушуну кылышың керек, мен ушу сезип турам, ушул туура болот деп мага мындай катуураак айтпадыңыз деппи? Катуураак же болсо мындай уже я знаю, что я делаю деген сөз бар го. Ошого ишенип кое берсең болот, доверяй мне деп мынтип ошого мындай прессинг кылып, почему это не наводили деп мынтип сурап коем да. Осам анда бул сенин проектиң болбой калмак болчу дейт. Ажирет менен жакшы таанышып калдык, аябай сонун монтаж жасайт экен, өзүнүн ишинде профессионал. Режиссер, профессионал, өзүнүн сезет чындап эле, вкус аябай сонун. Ошол жактан аябай күчтүү болуп, мне повезло, да, то, что он оказался, потому что монтаж алып жасады. Эмне дегенде мен үстүмө визуальный эффекти дагы түшкөн үчүн мен визуальный эффектин мындай кандай десем, башчысы дагы болдум да, супервайзер болуп, биздин жигиттерге көрсөтүп, этим занимался, да, ошондой. Канча съемочных дней было? Канча күн тарттыңар мынау рецепт счастьяны? 32 күн болду. 32 күн. Кыргызстанда канча күнү? Кыргызстанда, если не ошибаюсь, 10 күнбү? 15 күнгө жакын болду окшойт, же 12 күн. 12 күн, 10 күндөн көп экен да. Да. Калган 20 чакты күн Турцияда тарттык. 32 күн бар кошкон 32 күн? Да, 32 күн. 32 күн. Кинонун бюджети канча болду? Бюджети болду. Примерно, наверное, мен, конечно, бул продюсерлердин биле турган нерсеси, мен эчтеке дей албайм. Но, грубо говоря, наверное, где-то
100дөй го. 120, 130 же 100дөн кем эмеспи? 100дөн кем эмес дейт. Бар жок өстү да баалар. Да, и командабыз дагы чоң болду. Турцияга негизи биз Турцияда съемка кылыш оңой эмес да негизи. Да, ооба, биякта аяка барыш, там жилье дегендечи. 10 кишидей бардык. Актерлор, там актерский состав, съемочная группа, продюсера. Аяктан болсо Турциядан дагы өзүнчө продакшн бизге, Анталия фильм экиби деген продакшн жардам берди. Это местные киношники тоже. Вот, они поставляют все нужное, да, для продакшена, для производства. Актерлордон баштап технический свет, Актерлордон, да, технический, локация, договорность. Линейный продюсерлер да ошол. Линейный продюсер, да, Догажан Акташ деген байкебиз бизге линейный продюсер болду, исполнительный продюсер болду. Вот, и аяктан даже художка өзүнчө команда. Директор картины или директор съемочной площадки өзүнчө түрктөр болуп атты. Турецкий команда болуп атты. Жакшы тажрыйба болуп турду. Да. Аяктан мен түркчө билгеним аябай плюс болду. Алар менен сразу түркчө аларга түшүндүрүп берип, бияктан кыргызча айтып, бияктан орусча айтып ошентип аттык да. Съемочный группаны кто утверждал? Съемочный группаны уже профессиональный эле жок. Мен наоборот, мен съемочный группага эң акыркы кошулгандардан болдум да. Да. Получается, съемочная группа всех подготовила. Уже подготовили. Режиссерді ақырында Руслан байке бул кинону менин тартышым үчүн, же болбосо бул кино тартылыш үчүн бардык шарттарды түзүп берди. И все, давай снимай деди да. Съемочный день келип, катышып, өзүнүн советтерин берип, мындай кылсаң жакшы болот, мындай кылсаң жакшы болот деп айткан кездери. Ошо креативный продюсер деген ошол жерден да. То есть он подскажет, в каком стиле это снимать дегендей болду да. Второй режиссер Тынчтыкбек Абылкасымов өзү аябай күчтүү неме режиссер экен. Ал да эле өзү режиссер, өзү фильмдер тартат. Тынчтыкбек, кстати, он один из главных героев в фильме «Босс Салкын». Он мужчина, он мальчик. Сезбек мырза байке менен бирге атаңдашкан го атчан да? Да, Сезбек Эскеналиевди камчы менен чапкан жигит. Ошондо мен мага ошондо биринчи чоң опыт болгон үчүн мен аябай мындай кыйналдым десем болот. Бирок Руслан байке мага ошентип жол көрсөтүп аткан да. Ар дайым барып советоваться этип, Руслан байке эгер съемочный площадкага келип, өзү уже направление берип, актерлорго өзү айтып режиссура кылып баштаганда мен аны максимально угуп аттым да. От талантливого человека узнать, как снимается кино. Ошону кылып аттым. Руслан байкеге мындай өзгөчө бир ыраазычылык билдиргим келет. Эмне дегенде, ал мен өзүм эле тартып койсом болмок деп эле өзү тартып салса болмок эле да бул немени проекттичи. Бирок эми жаштарга ушинтип мүмкүнчүлүк берип, өзү монтип мен эле кино тартышым керек деген мындай немеге кирбей, бизге ошентип өзүнүн проекттин, өзүнүн сценарийсин тапшырганы бул аябай чоң мен үчүн мындай кандай десем, чоң ишеним көрсөткөн. Чоң ишеним көрсөткөн да бул. Ошого ыраазычылык билдирем. Постпродакшнга келгенде 2 айдай постпродакшн кылыпсыңар? Ооба, Декабрь, январь, февраль. Да, январда, декабрдын акырында баштадык. 1,5 айдай эле болуп. Декабрдын 20-ларында баштаган болсок, где-то. Вот, и февральдын 9-уна чейин монтаж жасадык. Февраль 9-усу ооба. Широганда даже 1,5 айдай эле кылып калсыңар да постпродакшн. Да. Главный саундтректери это ошол Руслан байкенин мындай туугандарынан болуп кетет, инилеринен. Ошол таланттуу жаш жигит, ал Нью-Йоркто өзү туулуп өскөн, кыргыз бала, Нью-Йоркто. Ал кыргызча ырларды жазып, ошентип американский мындай вайбтар менен ошондой атмосферада жазган бир жигит, аябай таланттуу музыкант, Айханс деп. Айханс. Атын туура айтып атамбы билбейм, бирок Айханс деп жазылат да. Вот, ошол жигит саундтректерин уже элге чыгарбай эле бизге эле сразу эле берген. VFX тема сен эң негизги, сен азыр келечегиң кандай болот? Сен азыр толук менен режиссура кетип каласыңбы же ошол эле постпродакшн VFX темасында каласыңбы? Кандай деп көрүп атасың? Азыркы, учитывая последние полгода, что произошло? Креативить без границ. То есть баягы VFX жок болсо, постпродакшн жок болсо, мындай 3D деген неме жок болсо, сенин креативностьтың дагы өзү лимитированный болот да. Сенин лимиттериң болот да. Мына квадраттын ичинде эле кино тарта аласың деген сөзгө туш келип калат да. Эгер болсо сен мен графиканы билем, мен мондай кылам десең,
Анда и ты небо тоже можешь нарисовать, и по облакам полетаешь, и этот, да, ушундай деңиздин астына дагы түшөсүң деген сөздөй да. Digital Domain деген бир компания ачкан, Джеймс Кэмерон. И ошол компания менен бирге уже аватарга иштерди баштаган. Уже Титаниктен кийин чоң бум болгондон кийин 2000-дерде и ошо 10 жыл даярданып, постпродакшнды ошончолук чоң мындай немеге алып келип, даражага алып келип, то что они могли уже позволить себе Digital Domain алдыня заказдар иштеген компания. Ал кадимкидей өзүнчө бир постпродакшн болуп, башка режиссерлордун, башка студиялардын кинолорун бүтүрүп жасап, кадимкидей мындай заказ алып жүргөн компания болуп ошого айланган да. Они набили себе руки. Аябай опыт жакшы алгандан кийин, өзү күчөйгөндөн кийин уже айтышат, все, теперь у нас и деньги есть, у нас и ресурсы есть. У нас и есть время, и опыт тоже есть, и эксперты тоже есть, анан уже аватарга жаңы проект катары аватарды баштап. Түшүндүм. К чему ты ведешь? Да. Ал тигини баштаган учурда дагы эле тигини багып экосистема бир эле болот атпайбы? Бул өзүң компания баштаган учурда дагы режиссуранга кийин бир алып келе жатсаң болор экен да. Ошол менен кошо кийин дагы проекттер алып кете турган. Бирок мен мындай чөн эле өзүм кинолорум үчүн эле жардам болсун эмес. В целом ушул индустрияны өнүктүргүм келет да, ушул постпродакшн индустриясы Кыргызстанда болсун. А эмнеге дегенде азыр бизде жаныбызда эле наши соседи казакстанцы уже алар проектти. Ал жакта чоң бир талап бар, мисалы. Да, талап бар. И ошол постпродакшн компания ачылды аякта. Бир эле жыл болду. Ошол жерге Чыңгыз Эселбаев дагы ишке кирди. Аны деле алып кетип калышты биздин талантты. И алар азыр дүйнөгө Америкага проект жасап жүрүшөт. Проект жасап атышат. Как минимум Москвага жасашат. То есть ошончолук чоң проекттерге постпродакшн аябай мындай керектүү бир тармак да. И Анима Стамбулдагы мен өзүм командам жөнүндө дагы айтып кетейин. Мени супервайзер болуп, мага жетекчи болуп, мени ишке алган менин жетекчим ал дагы Анима Стамбул компаниясынан чыкты. Эмнеге дегенде мен аяктан увольнение алып чыккандан кийин, бир жылдан кийин мен ошол компанияга барып, кайра учурашам дегенде, менин креслом, менин компьютерим бош турган да. То есть менин ордума эч кимди койбоштур да. Анан мана сенде жигиттер барбы дагы, Бишкекте дагы балдар болсо бизге жөнөтпөйсүңбү деп суранышкан да. А мен андай бала таба алган эмесмин да биактачы. Вот. Тем более түркчө билиш керек эле, там англисче билиш керек эле. Андай таба алган эмесмин. И алар уже компания постпродакшн жагынан өзү тиги жигиттер өзүнчө өнүгүп, өзүнчө группа болушуп, менин жанымдагы бардык жигиттер ал компаниядан чыгышып, мени ишке алган байке дагы ал компаниядан чыгып, уже профессиональный өзүнүн группасын составлять этишип, и они сейчас взяли свой первый большой проект с Netflix. И они для Netflix делают визуальный эффект. Анан азыр айтат, манас уже командаңды даярдай бер. Бизге керек болуп каласың депчи. То есть мен ошондой уровеньге алып келишим керек уже өзүм командам, то что биз ошондой чоң проекттер келип калса, биз должны сказать, да, мы это осилим депчи. Композитингге 3 ай жетиштүүбү? Композитингге даже 2 жыл деле жетиштүү эмес. Эмнеге дегенде технология всегда жаңы технология чыга берет, жаңы неме инструменттер. Бирок жуниорду даярдаш үчүн жакшы окутсак, эгер 3 ай жетет. Буюрса анда достор бүтүрдүк, андан пайдалуу эле маек болду окшойт. Сен айтатын нерселериң жок беле? Чоң рахмат Нурлан байке, сиздин ушинтип видеоңузга, влогуңузга түшүп калдык. Буюрса эгер ушундай креативный индустрияга кызыккан кыз жигиттер болсо, жаштар болсо, в любое время мага жазса болот, мага обращение кылса болот да. Сага рахмат, убактын бөлүп келип кеткениңе, ошол тем более примерно ушундай загружен болуп аткан учурда. Чоң рахмат байке. Соң болду. Все большое.